Саламатсыздарбы, күндүзгү сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырууну түз эфирде баштайбыз. Студияда Гүлшайыр Турдале кызы. Мегаком боюнча иштерге чекит коюлду. Кыргызстан эл аралык арбитраждык соттон утуп чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Penwell Business Limited офшордук компаниясынын Мегаком иши боюнча 300 миллион акш долларына доо арызы боюнча Лондон шаарындагы арбитраждык сотто Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Юстиция министрлигине караштуу сот өкүлчүлүгү борборунун кызматкерлерине, ошондой эле эл аралык юридикалык компаниянын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирди. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 8 октябрында Penwell Business Limited Кыргыз Республикасына каршы иши боюнча жыйынтык арбитраждык чечим чыгарылган. Чечимге ылайык доогердин 298 миллион акш доллары өлчөмүндөгү компенсация тууралуу талабы арбитраждык курамы тарабынан толук көлөмдө четке кагылган. Атап айтканда, арбитраж курамы токтом кылгандай Кыргызстанга инвестиция кылууда доогер бир нече ирет жергиликтүү өнөктөштөрдүн жардамы аркылуу жана түздөн-түз коррупциялык тажрыйбага кайрылган. Үстүбүздөгү жылдын 5 ноябрында арбитраждык чечимди жокко чыгаруу үчүн Лондондун жогорку сотуна өтүнүч келтирүү мөөнөтү аяктаган. Натыйжада Кыргыз Республикасы соттук териштирүүдө толугу менен жеңип чыккан. Лондондо атайын сотто Кыргыздын кызыкчылыгын коргоп утуп алган биздин балдар, кыздар, жигиттерибизге терең ыраазычылык айтуу менен бирге Кыргыз өкмөтү ушу биздин компаниянын кызыкчылыктарында колдогон юристтерибизге эл аралык аларга дагы ыраазычылык айтып атабыз. Бир гана нерсени айтып кете турган жагдай бар. 2004 жылы инвестиция келип атканда коррупциялык жол менен келген. Андан кийин иштеп бүткөнгө чейин, ушу чырыр чыкканга чейин дагы коррупциялык схемалар болгон. Бийликте тургандар, өзгөчө эң биринчи катарда тургандардын үй бүлөлөрү менен чогуу алака түзгөн деген нерселердин баарын мына биздин балдар, кыздарыбыз жана юридикалык компания адвокаттык биз контракт менен алган. Ушулардын баары Англиянын сотунда далилдеп, Англиянын соту дагы далилдеп берди. 2017 жылы Penwell Business Limited деген компания Кыргызстанга доо койгон 300 миллиондук арбитраждык сотто Лондондо арбитраждык сот болду. Ушул жылдан бери, канча жылдан бери. Бирок айтып кетиш керек, мына жакында эле октябрь айында чечими чыкты. Ал жерде Кыргыз Республикасы утту ал сотту. Эми ноябрда болсо ошол бир айдык апелляцияга берилген убакыт да бүттү. Бүгүн биз айтсак болот, биз толугу менен ушул ишти уттук эл аралык Лондондук сотто. Анан жанакы Penwell бизнес компаниянын атынан 300 миллиондук доо четке кагылды. Эмне себептер менен биз жана айтып кеттик ушуга чейин. Бул ал инвестициялар коррупциялык жол менен келишкен. Бул жерде дагы коррупциялык практикасы болгон. Ошондуктан эл аралык арбитрлер буну туура эмес, буну мыйзамсыз деп табышты. Венгрия кыргызстандык студенттер үчүн жогорку окуу жайларда окутуу квотасын 200 орунга чейин көбөйттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирет. Кечээ Будапештте экономикалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Венгер өкмөттөр аралык комиссиясынын экинчи жыйынына катышуунун алкагында Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нурлан Ниязалиев менен билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Омуров, Венгриянын Тышкы иштер министри Стапендием Хангакиам жана Венгриянын дипломатиялык академиясынын мамлекеттик катчысы Томашиштин биргелешкен жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз тарап билим берүү багытына бөлүнгөн квотаны 200 орунга чейин көбөйтүү чечими үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле жолугушууда Кыргызстан менен Венгриянын университеттеринин мындан аркы кызматташуусу талкууланды. Кыргызстанда бүгүн 17 ноябрга карата коронавирустагы 77 адамда аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык анын ичинде Бишкек шаарында 27, Чүй облусунда 23, Ош облусунда 7, Таласта 2, Ысык көлдө 8, Жалал-Абадта 6, Баткен облусунда 4 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми бир суткада 102 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 521 бейтап, амбулатордук түрдө 734 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 182 605 адам
коронавирус жұқтырған, алардын ичинен 177.108 киши айыгып чыкса, 2712 адам каза болду. Өлкөдө COVID-19-га каршы вакцинанын кошумча 3-чү дозасын бүгүндөн тарта Бишкек шаарындагы бардык убактылуу эмдөө пункттарынан ала алат. Ал эми калган аймактарда 3-чү кошумча доза менен эмдөө бир жуманын ичинде жеткиликтүү болот. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кошумча 3-чү дозаны орточо жана оор иммундук жетишсиздик менен жабыркагандар, 60 жаштан жогорку адамдар, мурда Синофарм, Синовак жана башка инактивдештирилген вакциналарды алгандар, медициналык кызматкерлер, COVID-19 менен ооруп айыккандар ала алышат. Кошумча доза жарандардын алгачкы 3 категориясына эмдөөдөн өткөндөн кийин 6 айдан эрте эмес мөөнөттө алуу сунушталат. Ал эми COVID-19 менен ооругандарга айыккандан 1 айдан кийин эмдөлүү сунушталат. Сезондук сасык тумоо, Б вирустук гепатитине каршы инактивдештирилген вакциналар менен COVID-19-га каршы вакциналардын ортосу 7 күн болушу зарыл. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 17 ноябрга карата өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши ыктымал. Сиздер бул сааттарга алынган кабарлардын топтому менен тааныштыңыздар. Биз сиздер менен түшкү саат 1-де жолугабыз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.